Успешная женщина. Ийгиликтүү аял бул өз ишин сүйгөн, жасап жаткан жумушунан рахат алган аял. Өзүң сүйгөн иш менен алектенүү чоң бакыт, ийгилик дагы дал ошол учурда келет. Мен ар дайым сүйүү өкүм сүргөн, бири-бирин колдогон үй бүлөдө чоңойдум. Биз дайыма чоң дасторкондун тегерегине чогулчубуз. Мен төрөлүп өскөн жерде сүйүү жана камкордук дайыма сезилип турчу. Там, где я выросла. 9-класстан кийин баарыбыз гуманитардык же математика багытын тандайбыз. Үйдөгүлөр мага дарыгер болууну сунушташкан. Бирок мен өзүмдү бул тармакта эч качан элестеткен эмесмин. Архитектор же атамдай инженер болом деп ойлочумун. Атыгүл өзөктүк физик болуу тууралуу дагы кыялданчумун. Эмнеге экенин билбейм, бирок физиканы абдан жакшы көрчүмүн. Физиканы биологияга караганда жакшыраак билчүмүн. Кызыбыз мектепти алтын белги менен аяктаган. Андан кийин архитектор болгусу келген. Бирок атасы экөөбүз ага сен дарыгер болгонуң жакшы. Бул кесип кыз балага абдан ылайыктуу дегенбиз. Я, как человек, слушающий своих родителей, в такие моменты... Мен ата-энесинин сөзүн уккан адам катары алардын мага жакшылык гана каалап жатканын түшүнчүмүн. Акыры үйдөгүлөр мени көндүрүштү. Бир үй бүлөдө бир дарыгер болушу керек дешти. Ошентип биологияны тереңдетип окууну чечтим. Решила, что дальше буду заниматься биологией. Биздин биология мугалимибиздин тажрыйбасы чоң эле. Анын окуучулары эл аралык деңгээлде белгилүү орундарды ээлеп келишкен. Ошентип биз геронтологияны изилдей баштадык. То есть пожилых людей, именно уровень геронтологии. Тактап айтканда Панфилов районундагы Жаркент шаарындагы улгайган адамдардын абалын изилдедик. Бул иш менен облустук деңгээлде 3-чү орунду алдым. Ал кезде мен 10-класста окучумун. Биз 2 жыл даярданып, биология мугалимим Нелли Сламкулова менен бирге 3-чү орунга жетишкенбиз. Заняли 3-е место. К сожалению, я, конечно, себя в сфере... Чынын айтсам, өзүмдү клиникада же дарыгерлик практикада көргөн эмесмин. Бирок кайра эле илимге келдим. Балким тагдырым ушул жол менен байланыштуу болгон чыгар. Наверное, мне куда и было суждено. Это был первый курс, шла какая-то ярмарка. Мы не помним, что тогда было. Ну, как настоящий первокурсник, который гуляет. Бул биринчи курста болгон. Университетте кандайдыр бир жарманка өтүп жаткан. Ар бир биринчи курстун студенти сыяктуу эле жаңы нерселерди көрүп, бардык жерди кыдырып жүрдүк. Анатомия кафедрасынын үстөлүнө барып, эмне болуп жатканын сурадык. Көрсө, бул илимий иштердин жарманкеси экен. Ошол жерде профессор Журсинхан Бейсенбекович менен тааныштым. Мен ага мектепте илим менен алектенип, облустук олимпиадада орун алганымды айтып бердим. Ал мага: "Асия, эртең кел, чогуу иштейли" деди. Медициналык илимдеги жолум дал ошол анатомия кафедрасынан башталган. Всю эту мою работу в сфере медицины. То есть моя история в медицине именно по направлению наука начинается с него, с кафедры анатомии. Мы продолжили ту же работу по геронтологии, она как раз-таки его заинтересовала. И направили на... Биз геронтология боюнча ишти уланттык. Бул теманы кызыктырып Түркистанда өткөн конференцияга жөнөттү.
Бул кабарга кандай сүйүнгөнүбүздү айтып жеткирүү кыйын. Анткени медицина жана илим дүйнөсүндө алгачкы кадамымды жасап жатканымда өзүмдүн бул тармакта дагы ордум бар экенин түшүнө баштагам. Жакшы дарыгер боло албайм деген коркуум акырындап жоголо баштады. Мен бул жерде дагы күчтүү боло аларымды түшүндүм. Бул жерде дагы өзүмдү көрсөтө аларымды билдим. Значит, тут тоже я могу быть сильной. Значит, я тут тоже могу что-то сделать, показать себя. Данная работа, она стала большим началом. То есть это был как ключ к открытию. Вот, я открыла для себя дверь. Дальше уже пошли. Бул иш чоң башталыш болду. Мен үчүн жаңы эшик ачылды. Андан кийин макалаларды жарыялай баштадык. Орусияда эмгектерим жарык көрдү. Кийин окуу циклдери боюнча башка кафедраларга өттүк. Алгач анатомия, андан кийин физиология. Физиология кафедрасында экинчи устатым Турсын Абдыкашаевна менен тааныштым. Ал тууралуу сөз кылбай коюу мүмкүн эмес. Ал мага Асия Ринс журналында макала чыгаралы деди. Студент үчүн бул өтө чоң жетишкендик болчу. Ошентип бирге иштей баштадык. Ар кандай темаларды изилдеп, студенттер арасында сурамжылоо жүргүздүк. Алардын уйку режимин дагы изилдедик. Темалар жөнөкөй көрүнгөнү менен жакшы жыйынтыктарды берди. Если так смотреть, очень простые темы, но они давали свои плоды. Далее уже кафедра фармакологии, где также я продолжила публиковаться именно в российских изданиях, в российских журналах. Андан кийин фармакология кафедрасында дагы ишимди улантып, Орусиянын илимий журналдарында 2 эмгегимди жарыяладым. Студенттик кезде дал ушул иштерим менен сыймыктанчумун. Мен фармакоэкономиканы изилдедим. Анткени кафедра башчысы Сатпаеванын биринчи лекциясы мага абдан чоң таасир калтырган. Аны менен бирге илимий эмгек жазуу кыялым бар болчу. Кийин бул кыял орундалды. Бул кадамдар акырында мени Scopus деңгээлине алып келди. Илимий дүйнөсүндө Scopus базасында макала жарыялоо студент үчүн эле эмес, ар бир окумуштуу үчүн чоң жетишкендик болуп саналат. Мен 19 жашымда биринчи макалам жарык көргөндө Асия, сен туура жолдо бара жатасың. Алдыга жыла бер деп өзүмө айткам. Я помню, когда моя первая статья вышла в данном журнале, я тогда поняла, что правильно ты все делаешь, Асия, иди дальше. Ее основные научные публикации направлены на Анын негизги илимий эмгектери эпидемиологияны жана жугуштуу оорулардын, айрыкча кургак учуктун жайылышын изилдөөгө арналган. Асия Маратовнанын Хирш индекси 5-ке барабар. Бул анын эмгектери эл аралык эксперттер тарабынан таанылып, кеңири колдонулуп жатканын көрсөтөт. В этой области они признают и цитируют ее публикации. Первое мировое признание. Эл аралык деңгээлдеги биринчи чоң таанылууга мен 21 жашымда жетиштим. Бул 2020 жыл болчу. Илимде макалаң кызыктуу болсо, башка окумуштуулар аны өз эмгектеринде колдоно башташат. Биздин бедаквилин жана деламонит боюнча изилдөөбүзгө көп шилтемелер бериле баштады. Ал эмгек бүгүнкү күнгө чейин жогорку цитаталануу деңгээлин сактап келет. Огромный уровень по цитированию. 2018 жылдын 5-айы. Бул күндү кечээ эле болгон окуяда эстейм. Ошондо Савминкадагы эмгек жолум башталган. Бул менин карьерамдагы эң жакшы жана эң жарык мезгилдердин башаты болду. Ал кезде медициналык университеттин 4-курсунда окучумун. Я помню, когда я заканчивала школу, я тогда уже получила свою золотую медаль заветную, все, я понимала, что я поступаю на грант. Мектепте алтын медаль менен аяктаганда эжем менен ашканада сүйлөшүп отурганбыз. Мен ага Дана, балким мен 50 жашымда Савминкага ишке кирем дегем. Ал болсо сөзсүз ишке ашат деп жооп берген. Бирок бул ой бат эле унутулуп кеткен. Көрсө тагдырымда Савминкага келүү жазылган экен. 20 жашымда эле кылымдык тарыхы бар бул улуу ооруканага келип калдым. Уже переступаю этот порог
этой великой больницы, больница со столетней вековой историей. Центр инноваций и образования. Инновациялар жана билим берүү борборуна жарым коюм менен адис болуп кирдим. Түшкө чейин окуп, түштөн кийин иштечүмүн. Дал ошол мезгилде Scopus журналында макалаларды жарыялай баштадым. В скопусовских журналах. Асия Маратовна, она еще будучи студенткой, тогда еще мы заметили ее такую особенность в плане того, что... Асия Маратовнаны биз ал студент кезинен эле байкаганбыз. Ал маселелерге өзгөчө көз караш менен карачу, аларды чечүүнүн жолдорун жакшы таба билчү. Ошондой эле презентацияларды мыкты даярдап, дарыгерлерге өз ойлорун туура жеткирүүгө жардам берчү. Презентацияны кандай кылып көрсөтсө таасирдүү болорун, дарыгердин эмгегинин маанисин кантип дагы даана ачып берсе болорун жакшы түшүнчү. Ошол учурда эле анын түшүнүгү, таланты байкалган. Кийин университетти аяктап, резидентурага өттү. Андан соң болашак программасы аркылуу магистратурага тапшырды. В резидентуру, поступила по Балашаку в магистратуру. В последующем вот так сложилось, что она пришла. Кийинчерээк тагдыр ошондой болуп, ал кайра бизге жумушка келди. Жаш экенине карабастан, биз жетекчиликке аны бөлүм башчылыгына сунуштадык. Анткени ал ошол кезде эле жетилген адис катары калыптанып калган болчу. Ал адамдардан турган жааматты жетектейт жана муну абдан сабаттуу, акылмандык менен аткарат. Руководит очень грамотно, мудро. После окончания 7-го курса мне нужно было, я решила, что буду поступать в магистратуру, во вторую. 7-чи курсту аяктагандан кийин 2-чи магистратурага тапшырууну чечтим. Биринчисин дээрлик аяктап калган элем. Бул жолу илимий педагогикалык багыттагы медициналык магистратураны тандадым. Баары тесттин жыйынтыгына жараша чечилет. Экзаменди тапшырып бүтүп, аяктоо баскычын бастым. Экранда 79 балл чыкты. Ал эми өтүүчү чек 80 балл эле. Бир гана балл жетпей калды. Ошол учурда мен үчүн дүйнө кыйрап кеткендей болду. Китепкананын алдында отуруп алып 40 мүнөт бою ыйлаганымды эч качан унутпайм. Плохо, я выхожу, сижу перед этой библиотекой, наверное, никогда не забуду, я рыдала ровно 40 минут. Далее подаю. Андан кийин болашак программасына документ тапшырдым. Ошентип жашоомдун жаңы барак ачылды. Я улетаю. Мен Улуу Британияга окууга учуп кеттим. Бул өлкөдөгү эң мыкты бизнес мектептердин бири. Алдыңкы 10-тукка кирет. Бизнес мектепте 3 казак кыз, Алия, Асия жана Айдана болуп окучубуз. Үчөөбүз тең эң мыкты студенттер болдук. Бул бүгүнкү Казакстанда кыз келиндер алдыга чыгып жаткан чоң тенденциянын далили. Впереди. Казахстан это Казакстан чыгыш өлкөсү болгону менен адамдар рационалдуу ой жүгүртүшөт. Бул жерде гендердик теңсиздик дээрлик жок. Во время учебы в Великобритании у меня никогда не было мысли. Улуу Британияда окуп жүргөндө ал жакта калып калуу тууралуу эч качан ойлогон эмесмин. Максатым дайыма Казакстанга кайтып келип, өз өлкөмө кызмат кылуу болчу. Ошондой болду. Мекениме кайтып келгенден кийин Казакстан Республикасынын Илим жана жогорку билим берүү министрлигине караштуу жаш окумуштуулар кеңешинин курамына кирдим. Азыр биздин команда жаш, амбициялуу, так максаттары жана пландары бар адистерден турат. Бизди бир гана нерсе бириктирет. Бул Казакстанды өнүктүрүү. К примеру, взять даже мою текущую тему по докторской диссертации исследование углеродного. Мисалы, азыркы докторлук диссертациямдын темасы көмүртек изин изилдөө. Бул тема Казакстанда азырынча дээрлик изилдене элек. Менин илимий жетекчим жана чет өлкөлүк консультантым Улуу Британиядан. Ал дагы мындай изилдөөлөр дүйнөнүн эң өнүккөн өлкөлөрүндө деле толук жүргүзүлө электигин айтат. Анткени көмүртек изи адамдардын ден соолугуна түздөн-түз таасир этет. Айлана чөйрөнүн булганышынын 5% саламаттык сактоо тармагынан келип чыгат. Биз медицина адамдардын ден соолугун гана жакшыртат деп ойлойбуз. Бирок ооруканалар дагы кыйыр түрдө экологияга жана адамдардын ден соолугуна таасир этет. На экологию, на здоровье людей.
Асия Маратовна, она сейчас кандидат PhD, она учится в PhD-докторантуре. И ее работа связана вообще с общественным здравоохранением, улучшением именно вопроса. Асия Маратовна учурда PhD докторанты. Анын изилдөөлөрү коомдук саламаттык сактоо жана калктын ден соолугун жакшыртуу маселелерине арналган. Ал Казакстандын көрсөткүчтөрүн дүйнөлүк маалыматтар менен салыштырып, аналитикалык иштерди жүргүзөт. Бул изилдөөлөрдүн негизи биздин коомдо аял көбүнчө эркекти колдойт. Бирок аялын колдоп, анын өсүшүнө жардам берген эркекти табуу кээде кыйын. Также и свою женщину, также, который, скажем так, помогал бы подниматься. Знаете, вот все-таки след патриархального общества, где женщина она не занимается. Патриархалдык коомдун изи дагы деле сакталган. Илгери аялдар коомдук иштерге көп аралашкан эмес. Көп жылдар бою аялдар өздөрүнө далилдөөгө аракет кылып келишкен. Бул баарыбызга таасирин калтырды деп ойлойм. Азыр аял үчүн өзүн ишке ашыруу өтө маанилүү. Мен жасай алам, ал дагы жасай алат деп көрсөтүү маанилүү. Менин оюмча бактылуу аял жеке жашоосу менен жумушунун ортосунда тең салмактуулукту сактай алган аял. Ал өз кесибин өзү тандайт, өзүнүн үй бүлөсүн жана балдарын өзү тандайт. Эгер бардык тармакта тең салмак болсо, анда бул чыныгы бакыт. Ийгилик бул бир гана жумуш эмес, жашообуздун бардык тармактары. Бирок сен кандайдыр бир ишти сүйүү менен жана чоң жоопкерчилик менен аткарсаң, ийгилик дагы, таанылуу дагы сөзсүз келет. Менин оюмча, ар дайым адамдарга дагы, жасаган ишиңе дагы сүйүү менен мамиле кылуу керек. И я думаю, что нужно всегда относиться с любовью ко всем
ко всему и всегда.